Жалпыңыздарга салам, кандайсыздар? Сиздер менен кайрадан Толгонай. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен Польшадагы жашоодон кичине бөлүшүүнү чечтик. Анткени мындай видеолор аркылуу сиздер Польшаны дагы да болсо көбүрөөк көрүп, билип, өзүңүздөргө жаккан жерлерин билип, же жакпаган жерлерин билип алсаңыздар болот деген максатта ушундай видеолорду көбүрөөк чыгарууну чечип жатабыз. Эгерде бул видео жакса, анда сөзсүз түрдө аны билгизиңиз, анткени канчалык көбүрөөк сиздер жазсаңыздар, ошончолук көбүрөөк сиздерге видео тартууга аракет жасайбыз. Биринчи биз көргөзө турган жер бул жайында тартылган видео. Жайында тартылган болсо дагы бөлүшүүнү чечтик, анткени өзүңүздөр кооз жерди көрүп, ошондой эле поляктар эс алуу күндөрү кандай эс алышат экен көрө кетсеңиздер болот. Биз дагы ошондой эле эс алуу күндөрү эмне кылабыз, кандай өткөрөбүз күнүмдүк жашообузду, ошону менен дагы бөлүшүү сиздер үчүн пайдалуу болот. Анткени пайдалуу болот деп ойлодук, анткени Польшага келем деген адам сырттан көрүп, элестетип, Польшада жашоо кандай экенин элестетүүгө жеңилирээк болот. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биз келген жер бул лаванда плантациясы. Чынын айтканда интернеттен бардык эле адамдар көргөн болуш керек. Лаванда плантациясынан түшкөн сүрөттөр абдан кооз, сонун көрүнөт. Ошондуктан биз дагы лаванда гүлдөө бүтө электе бул жакка келип сүрөткө түшүп, ошондой эле лавандадан жасалган буюмдарды жана азыктарды жеп көрүүнү чечтик. Ошондуктан бул жакка келдик. Мына видеодо көрүп турган самын жана туздар, түрлүү нерселер лавандадан жасалат экен. Бул жерге кирүү бекер экен. Эгерде профессиональный съемка өткөрөм десең, анда акча төлөгөнгө туура келет экен. Бирок телефонго сүрөткө түшүү бекер экен. Эч ким карабайт экен. Келип каалашыңча сүрөткө түшүп лаванда токойун аралап, лаванда талаасын аралап, өзүң каалаганча сүрөткө түшүп жүрө берсең болот экен. Биз келген күн воскресенье болгон үчүн элдер дагы абдан көп болду. Мынакей поляктар дагы ушинтип эс алганды жакшы көрүшөт. Суббота болобу, воскресенье болобу, эгерде бош болуп калышса, үй бүлөсү менен сөзсүз түрдө ушундай кызыктуу жерлерге барууну каалашат. Ошондой эле велосипед айдап, түрлүү жерлерге барып сейилдегенди жакшы көрүшөт. Биз дагы поляктардан көп жакшы нерселерди үйрөнүп жатабыз. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Биздин кийинки барган кызыктуу жер бул Токой болду. Токойго барганыбыздын себеби бул козу карын терүү. Анткени поляктар абдан жакшы көрүшөт козу карын тергенди, козу карындан түрлүү тамактарды жасап жешет. Бирок биз 7 жыл Польшада жашасак дагы эч качан козу карынга барбаптырбыз. Бул биз үчүн биринчи жолу болду. Мели? Sen taptın mı? Meli, zobacz tam masz, zobacz. Idź. Mınakey. Бирок буларды тергенге болбойт экен, анткени жегенге болбойт. Мынакей. Кандай сону? Досторубуздун сунушу менен Токойго келип, келерибиз менен эле ушундай абдан кооз козу карындарды көрдүк. Бирок тилекке каршы ал козу карындарды терсе болбойт экен, анткени жегенге болбойт. Мына видеодо көрүнүп аткандай биздин досубуз бизге түшүндүрүп жатат козу карынды кандай кылып териш керек жана кандай козу карынды жесе болот. Чынында мен Кыргызстандан козу карын терген адамдарды көп деле уккан эмесмин, мүмкүн бардыр. Бирок ошондуктан мен козу карын тууралуу эч кандай түшүнүгүм жок экен, ошондуктан поляктардан сураганга баарын туура келди. О, зобач. Мынакей, таптаза экен. Kurt düşmeptir. Wow. To piękne. Co? Урматтуу көрүүчү, мынакей ушул кыска видео аркылуу сиздерге Польшадагы жашоону азыраак болсо да жакындатууга, көргөзүп берүүгө аракет жасадык. Эгерде ушул форматтагы видео жагып, сизге көңүлүңүзгө туура келсе, анда сөзсүз түрдө ал тууралуу комментарийге жазыңыз.
Сизге негизи чет өлкөдөгү жашоо жагабы, башка мамлекеттеги жашоого кызыгасызбы, эмнеси кызык болот, ошол тууралуу дагы билдирип кетсеңиз сонун болот. Деги эле сиз эгер Польшага кызыксаңыз, Польша тууралуу кандай форматта, кандай темада видеолор сизге жакмак, эмне көргүңүз келет, ошол тууралуу дагы сөзсүз жаза кетиңиз. Биз болсо сиз менен ушул видеодон коштошобуз. Ал эми кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар жана бул видеого лайк басканды эч качан унутпаңыз.